Өлкө аймагында акыркы убактарда болуп жаткан кылмыш, кырсык окуяларын чыгалдырган телевизор программасы назарыңыздарда. Бул чыгарылышта мас абалында унаа башкарган, өлкө аймагында катталган өрт кырсыктары жана башка окуяларды чыгалдырабыз. Бул күмүш түстөгү автоунаанын айдоочусу мас абалында деген шек менен токтотулду. Айдоочунун мас соосун тактоо максатында наркология бөлүмүнө алып барган учурда айдоочунун мас абалында экендиги аныкталып, унаасы айып короосуна токтотулуп, өзүнө тийиштүү айып кагазы толтурулуп берилди. Ал эми бул Subaru үлгүсүндөгү автоунаа рейдтик иш-чаранын алкагында токтотулуп, айдоочусунан аралыктан спирт ичимдигинин жыты келип жаткандыктан айдоочунун мас соосун аныктоо максатында наркология бөлүмүнө алып келишти. Наркологиялык тесттин корутундусу менен айдоочуга тийиштүү протокол толтурулуп, унаасы айып короосунан орун алды. Бул Toyota үлгүсүндөгү унаа рейдтик иш-чара учурунда терезелерине кара жылтырактарды уруксатсыз чаптагандыгы үчүн токтотулду. Токтоткон учурда айдоочу мыйзам өкүлдөрүнө баш ийбестик көрсөтүп, бирөөлөргө телефон чалып ишке бир топ эле тоскоолдук жаратты. Бирок таанышың күч болсо мыйзамга баш ийбей койсоң болот деген берене жок. Көп өтпөй эч ким жардам бере албастыгын түшүнгөн айдоочу инспекторлордун айтканына макул болуп, караңгылатылган терезелерди сыйрууга макул болду. Ал учурда коопсуздук эрежелеринин талабына ылайык инспекторлор айдоочуга тийиштүү протокол түзүп беришти. Аламүдүн районунун Маевка айылында жайгашкан унаа тетиктерин сактоочу кампадан өрт чыккан. Өрт өчүрүүгө саат 14:00 чамасында Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Бишкек шаардагы өрткө каршы куткаруу бөлүмүнүн жалпы 5 өрт өчүрүүчү бөлүм, штаб жана кризистик кырдаалдарда башкаруу борборунун ыкчам тобу тартылган. Өрт өчүрүүчү куткаруучулардын ыкчам аракетинде саат 15:32 чамасында чектөөгө алынып, өрттү толугу менен саат 21:28 өчүрүлдү. Өрттүн кесепетинен контейнерлерден курулган 3 кабаттуу кампа өрттөнгөн. Жалпы аянты болжол менен 450 чакырым метрди түзөт. Жеринде абалды Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин орун басары Урматбек Шамырканов көзөмөлгө алды. Бүгүн саат 14:00 чамасында Аламүдүн районунун Маевка айылындагы Молодая гвардия бульварында 3 кабаттуу контейнерден курулган автоунаа тетиктерин сактоочу кампа күйгөндүгү боюнча маалымат түшкөн. Өрттү өчүрүүгө Бишкек шаардык башкармалыктан 5 өрт өчүрүүчү бөлүм тартылган. Саат 15:32 өрт чектөөгө алынып, азыркы мезгилде өрттү толук өчүрүү чаралары жүргүзүлүүдө. Өрттүн күйгөн жалпы аянты такталууда. Өрт өчүрүүчү куткаруучулардын ыкчам аракеттеринен бул өрт башка жанында жайгашкан, кампанын жанында жайгашкан турак үйлөргө таркаган жок. Ошондой эле өрттөн жабыркаган жана каза болгондор жок. Өрт өчүрүүчү куткаруучулардын ыкчам аракеттеринен бул өрт башка жанында жайгашкан, кампанын жанында жайгашкан турак үйлөргө таркаган жок. Ошондой эле өрттөн жабыркаган жана каза болгондор жок.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кыш мезгилинде электр жабдууларын жана жылытуучу мештерин колдонуунун эрежелерин туура сактоону эскертет. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 282 беренеси баңгизаттарын жана психотроптук каражаттарды алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо фактысы менен кылмыш иши козголгон. Кылмыш ишинин иликтөөсүн жүргүзүүдө Өскөл облусуна иш сапар жүргүзүп, баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы тарабынан кылмышка шектүүделип, 1989 жылы туулган Жаран кармалган. Андан ак түстөгү баштыктан салмагы 2 кг 900 грамды түзгөн өзгөчө жыты бар зат табылган. Криминалистика бөлүмү жүргүзгөн алгачкы экспертизасына ылайык табылган зат марихуана баңгизаты экендиги тастыкталган. КЭ аттуу жаран Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Бишкек шаарынын Ленин райондук соту тарабынан Бишкек шаарынын номер 1 тергөө изоляторуна 1 айлык мөөнөткө кармоо менен камакка алуу түрүндө бөгөт коюу чарасы колдонулган. Азыркы учурда тергөө амалдары улантылууда. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 332 беренесине ылайык мурда козголгон кылмыш иши боюнча ыкчам издөө иш-чараларын жүргүзүүнүн натыйжасында 1 май райондук ички иштер бөлүмүнүн экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү кызматынын ыкчам кызматкерлери тарабынан Борбор калаанын аймагында кылмышка шектүүделип 1985 жылы туулган Жаран кармалган. Ыкчам тинтүү учурунда шектүүлөр социалдык тармактарда өлкөдө тыюу салынган экстремисттик материалдарды Хизбут Тахир диний басылмаларын тараткан уюлдук телефону табылган. Тактап айтканда 13 даана Альвай журналы табылып, 1 даана китеп Хизбут Тахир түшүнүктөрү, А4 форматындагы 18 барактуу Хизбут Тахир брошюралары, алардын мазмунунда диний экстремисттик уюмунун кайрылуулары камтылган. Кармалган Жаран райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын процессуалдык кодексинин 96 беренесине ылайык кылмышка шектүү деген А.Н. Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Азыркы учурда тийиштүү экспертизалар дайындалып, учурда тергөө иштери уланууда. Үстүбүздөгү жылдын 26 январында Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө күч колдонуп, кол баштык жана башка буюмдарыма мыйзамсыз ээ болду деген арыз менен Э.Ч. аттуу Жаран кайрылган. Бул факт Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине кылмыш жаза кодексинин 206 беренеси боюнча катталып, ыкчам издөө иш-аракеттеринин натыйжасында 1990 жана 1996 жылы туулган Жарандар кармалып, мындан тышкары кылмыштын башка фактыларына шектүүлөрдүн мүмкүн болуучу тиешеси бар экендигин аныктоо боюнча иш-аракеттери жана ыкчам иш-чаралар улантылууда. Сокулук районуна караштуу Шалта айылынын Шүкүрали көчөсүнүн номер 2 үйүнөн 1941 жылы туулган Кудайбергенов Насиркан саат 16:00 чамасында үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз. Бул тууралуу Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнөн кабарлашты. Өзгөчө белгилери: бою болжол менен 170-180 см, көзү кара, чачы ак түстө, кыска кыркылган, башында кара тумак, үстүндө кара жеңи жок чыптама, спорттук шым жана бутундагы көлөштө Насир деген жазуусу бар. Жогорудагы Жаранды көргөн билгендер болсо жакынкы милиция бөлүмүнө же болбосо экранда көрсөтүлгөн номерлерге байланышып кабарлап коюңуздар.